Ақтуу агайындар, биздин бүгүнкү сөзүбүз мына эртең бүрсүгүнү 8 март дегенде энелердин майрамы деген бир майрам бар. Ал туурасында кеп сөз козгойбуз. Биринчи кезекте 8 март майрамдоо керекпи деген маселе. Чындыгында бул майрам жок. Мындай майрам энелер 8 март күнү гана майрамга татыктуу болуп, башка күндөрү унчукпай калбаш керек. Ислам шариятында ошол 360 күндүн бардыгы энелердин майрамы болуш керек. Энелердин, апалардын, эжелердин, биздин аялдарыбыздын, кыздарыбыздын бардыгы ар бир күнүн майрамда өткөрүү керек. Керек болсо мына ошол энелердин ыраазылыгын алуу, энелердин көңүлүн табуу менен адам бейишке барат. Пайгамбарыбыз айткан, бейиш энелердин таман астында деп. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бир болбогон майрамга келип, ошол майрам менен энени сыйлап атам деген жакшы сөз менен, бирок чындыгында келгенде эненин укугун тебелөө деген маселе келип чыгат. Бул деген сөз ошол күнү маани берип, башка күнү унчукпай коюу керекпи деген сөз. Демек, бир күн өзгөчө берүү, башка күндөрдөн бул күндү өзгөчөлөнтүү шарият боюнча туура эмес. Анын үстүнө шариятыбызда кайсыл бир нерсени майрам деп белгилей турган болсок, ага Кур'ан-ы Каримден же пайгамбарыбыздын осуятынан далилдер керек болот. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, энелерибизди, жалпы эле аял затын биз дайыма урмат кылып сыйлап жүрүшүбүз керек. Аны бир күнгө, бир убакытка байлабастан. 8 март жана Ноорус биздин майрам эмес, Ноорус Парс элинин улуттук майрамы, күн менен түн теңелгенде күнгө сыйынгандардын майрамы. Бизде бул болгон эмес. Мунагу СССР кулап, жанагы союздук республикалар өз алдынча бөлүнгөндө бир идеология таппастан, адамдарды эмне менен алаксытуу экендигин билбестен ошол убакта бүтүндөй мына союздук республикалардын, айрыкча Азия аймагы, Орто Азия жана Казакстан мына ушул Ноорус дегенди ойлоп чыгып, ошол сырттан алып келип, ошону менен белгиленип калды. Бирок ага чейин бул майрам белгиленген эмес. Ал эми 8 март деле мунагу бир кийинки жылдары белгиленди. Мурдагы жылы орустар келгенге чейин дегеле Кыргыздын тарыхында бул майрам болгон эмес. Эгерде биз сыртта болгон майрамдардын бардыгын бирден кошуп олтурсак, анда ошол жыл бою иштебестен эле майрам деп календардын баарын кып-кызыл кылып, башка түстүн кереги жок болуп ошону отуруп калмакпыз. Бул майрамдын бизге кереги жок. Биз ар бир күнүбүз ошол энелерибизди урматтоо менен, сыйлоо менен болуш керек. Бир күнгө байлабастан, балким биздин бейишке баруубуздун шарты катарында, бейишке баруубуздун негизги себеби катарында, бейиштин ачкычы катарында энелердин кызматы деп эстеген шарият албетте ар бир күнү энелердин майрамы болуш керек. Ошондой эле Ноорус майрамы дагы бул майрам деп айтканга болбойт. Бул жөнүндө Абу Даудта, Сунан Абу Даудта пайгамбарыбыздын тыюу салган хадиси бар. Мехержан жана Нейруз майрамдардын ордуна Орозат жана Курбан айт майрамдары деп. Менин көзүм жетет, иншалла. Могу бир 20 жылдын аралыгында Европа өлкөсүнүн бардыгы мусулман өлкөсүнө айланат деген окумуштуулардын прогноздору бар. Себеп дегенде мусулмандардын туулуп өсүүсү, адамдардын исламга кирүүсүнүн мындай бир өтө ылдам процессте жүрүп жаткандыгын эске алгандыктан могу жаман майрамдар дагы жоголуш керек. Мисалы үчүн быйыл Өзбекстан Республикасы сүйүү майрамын, ыйык Валентин майрамын майрамдан жокко чыгарды. Насип кылса биз дагы ушуну жокко чыгарганга аракет кылабыз. Адам адамча болуш керек. Адамды жараткан Аллах Таала кандай майрамдарды буйрук кылган болсо, ошону майрамдап, бирок адам ортосундагы урматтоо, сыйлоону дайыма жайына коюубуз керек. 8 март майрам эмес деп айтсак, энелерди сыйлабайсыңбы дейт. Жок. Ошол бир күндү белгилегениң, демек эне унутта калган, эне сыйланбай калган. Демек ошого көңүл бөлүп сыйлоо керек деген сөз. Ал сөзгө биз эч кандай муктаж эмеспиз. Энелерибиз ар бир күнү, ар бир мүнөт сыйланууга укуктуу. Кудай Таалам айтылган сөз туура түшүнгөндөрдөн кылсын, кулактарыбызды шарият уга турган кулак кылсын, жүрөгүбүздү уга турган кулакты түшүнө турган жүрөк кылсын. Ал эми денебизди түшүнгөн жүрөктүн түшүнүгүнө амал кыла турган кылсын. Кудай Таалам бардыгыбызды бактылуу кылсын. Ата-энелерибиз, бир туугандарыбыз менен ынтымак болуп жашаганды Кудай Таалам насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.